30 бөлмөгө ылайыкталган бул лаборатория заманбап жабдыктар менен толукталды. Аппараттар өз талаптары менен ар бир бөлмөгө жайгаштырылды. Лаборатория таза жана кирдеп 2 зонага бөлүнөт. Чистый зонада только биякта иштеген персоналдар жүрөт. Грязный зонада болсо кийинип алып, өзүбүздүн халаттарыбызды кийип алып, чепчиктерибизди кийип алып, обувьтардын бүт баарын алмаштырып, ар бир зонада кийим алмаштырып, ар бир зонада өзүнүн выделение РНК, мастер, микстер бөлүнөт. Бул жерде обработка результатов болуп, ошолордун баардыгын ар бирөө өзүнчө комнатада жасалат. Ар бирөө өзүнчө мондай бокс биологической безопасности деп коет, ушундай бокстарда жасалат. Ошондой эле лабораторияда 96 анализди бир убакта даярдаган эң кымбат Россиядан чыгарылган заманбап аппарат да бар. Бул жабдык анализдерди так 1,5 саатта даярдап берет. Бул аппарат ошол лаборатория менен чогуу проект менен келген. Биз бул жердеги оборудованиялардын баардыгы бизде эң кымбат аппарат болуп, ошол ДТП эсептелет $26 000 турат. Вирусологиялык лабораториянын ачылышына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Ал COVID-19 аныктоо эми бир топ жеңилдей тургандыгын айтты. Буга чейин анализдер Бишкек шаарына жөнөтүлчү. Мындан улам коронавирус инфекциясын аныктоо ылдамдыгы төмөн болгон. Учурда Кыргызстанда мындай лабораториялар 10 аймакта курулууда. Эки эле лаборатория болгон, башка лаборатория жок болуп, ПЦР-тестти бир жерден экинчи жерге жеткириш үчүн 5 сааттап, 6 сааттап жеткирип, андан кийин кылгандан кийин ПЦР-тесттин анализи бир 2 күн, 3 күндө келип атты. Атиги положительный же отрицательный жанында жатып, положительный болсо бүт баарында жуктуруп атты. Ошолордун баардыгын биз ойлонуп туруп, ушундай азыркы кезде кийин дагы ковид деген дагы эле жүрө берет, башка штампы чыга берет. Ошондо мурдакы 20-жылдагы каргашалуу юнду кылбаш үчүн медиктердин баары биздин правительство дагы жардам берип, мен сурагандардын акчаларын баарын берип эле ушинтип атышат. Имараттын жалпы аянты 280 чарчы метр, 14 миллион 865 миң сомдон ашык каражатка курулуп, 3 ай аралыгында бүткөрүлдү. Ысык көлдө өнүктүрүү фондусу тарабынан 1 миллион 200 миң сомго саркынды суу системасы жасалды. ПЦР лаборатория Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржыланып, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан салынып берилди. Бул типовой проект менен салынды. Мунун ичинде бүт режимге талап кылынган бөлмөлөрдүн баардыгы бар. Персоналдарга толугу менен шарт түзүлгөн душевойлору, ички санузелдары, жанагы кымбат оборудованиялар ушул эле проекттин алкагында келип коюлду. Жана ДТ амплификатор деп коебуз. Бул жерде про подготовка кылып койгондон кийин ошол жерде 4-5 саатта анализди жасап чыгарып, компьютерге чыгарып беришет. Лабораторияда 2 вирусолог, бир санитарка иш алып барууда. Учурда чет жерге кетип жаткан жарандарга ковид илдетин аныктоочу анализдер чыгарылууда. Анализдер 4-5 саат аралыгында даяр болот. Ошондой эле алдыда борбордо дагы башка анализдерди аныктоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрү белгиленди. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Жортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.